Абдалимов деген былтыркы окуучу бар экен. Ал үчүн мен азыр карточкасына кирип, жанагы переводду отмена кылып туруп, отчисление кылып салсаңыз, сизге оңоюраак болот эжеке. Ошондо жокко чыгат да окуучу. Ооба. Ал үчүн мен анын карточкасына кирдим, жанагы перевод деген кнопканы бассам, мен перевод процессин отмена кылып алам. Келиңиз, мен азыр башынан көрсөтөйүн, азыр башкаларга дагы үлгү болсун. Окуучулар бөлүмүнө кирип атам, былтыркы окуу жылга кирип атам, анткени үчүн былтыркыдан мен перевод кылган болчумун. Бул баланын карточкасына кирдим. Перевод башка уюмга которуу дегенди басып атам. Ооба. Анан кийин ачык деген статустагыны мен удалить, редактировать деп отмена кылып коёмун. Ашканага мен жөнөткөм. Билгеним жок ашканага. Так, азыр 1 мүнөт. Так, удалить, мынакей. Мен перевод процессин өчүрүп салдым. Болду, ал перевод болгон жок. Эми кайра ушул баланы мен отчисление кылып салышым керек, анткени үчүн алар сиздин тизмеңизден кетсин. Балким ал жанагы экинчи мектеби ошол процессти көрбөй өзүнө кошо албай эле кыйналып атат да көбүнчө. Ал үчүн мен жокко чыгаруу процессин аткарамын. Уйганын укуктуу адамга өзүңүздү белгилейсиз. Күчүнө кирүү күнүн мен кеченки күндү жазып койдум. Себебин башка уюмга которуу приказдын номерин.